Эртең менен жумуш саат 8-де башталат. Бирок жумушка кечикпеш үчүн мен эрте туруп, кечикпей келгенге аракет кылам. Бул тиш доктурлук жумуш өтө чоң жоопкерчиликти талап кылчу жумуш. Эже саламатсызбы? Келдиңизби? Тишиңиз ооруган жокпу? Кириңиз, көрөйүн сизди. Аслан Мараимов 24 жашта, Баткен жергесинин кулуну. Учурда жеке ооруканалардын биринде тиш дарыгери болуп эмгектенет. Дарыгерлик кесип Асландын бала кездеги кыялы. Андан сырткары биздин үй бүлөбүз баары тиш дарыгер болуп эмгектенишет. Негизинен айтканда бул тиш дарыгерлик менен көчөдөн калбайсыңбы деп ойлойм. Пациентибизге караша мамиле кылып, жакшы мамиле кылганга аракет кылып, көңүлүн көтөрүп, алдын алып, анан алсыз деле коркуп келет да стоматологияга, тиш дарыгерге түшүм деп. Баарыбыз деле болгон нерсе, мен өзүмдө деле мурда биринчи жолу стоматология барганымда коркот болчумун. Каарманыбыз дарыгерлик менен эле алектенбей, учурда көптөгөн клиптерге тартылып, жылдызы жанып турган кези. Бир эле нерсе менен чектелбей, заман талабына ылайык жумуш кылып, ошол эле учурда жан дүйнөнүн каалаган нерсени да аткаруу керек дейт тиш дарыгер. Актер мен негизи эле жаш кезимден бери актерлукка кызыгат болчумун. Анан айылдан келгем Бишкекке, медициналык окуу жайга тапшырып, аны менен кошо актерлук чеберчилик курсуна жазылгам. Аны менен кошо ошол менен бирге эле кастингтерге барып жүргөн болчумун. Таанымал болсоң, элдер сени көргөндө кызыгып келет экен да. Көбүнчө кыздар сени көргөндө келип, тиши оорубаса деле, бирок келип ошол сени көрүш үчүн атайын сага пациент болуп келип калгандар көп болот. Кандай кесип болбосун жоопкерчилик менен мамиле жасоо керек. Алардын алдыңкы сабында дарыгерлер турат. Бирөөнүн ден соолугун кароо үчүн өзүңдүн дениң сак болуш керек деген Аслан аптасына 3 ирет машыгуу залына барып турат. Албетте, башка нерсе мен дагы алектенем. Мен фитнес залына барып турам. Бир жумада 3 жолу. Ал эмне үчүн барабыз? Биздин стоматологияда мындай сидящий образ жизни болгон үчүн, мындай көп отурганыбыз үчүн биздин омурткаларыбыз уюп калып, анан ал бара-бара остеохондроз же грыжага алып келиши мүмкүн. Ошону эме кылыш үчүн, алдын алуу үчүн мен залга барып турам, барып машыгып турам. Жалкоого шултоо көп деп бекеринен айтылбаса керек. Эгер каалоо болсо көбүшкө жетише ала турганыбызды каарманыбыз далилдеп олтурат. Убактысын туура пайдаланган адам максатына жетип, өз ишинен ийгилик жарата алары анык. Мир Абдылдаева, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.